чыныгы окуучу жөнүндө Экмет. Осман империясынын тушунда Турциядагы султандын бир коногу бул жерде жашаган белгилүү шейхтен этият болушун эскертет. Анткени Анатолияда аны менен от жана сууга кирсе кошо барар миңдеген окуучулары бар дейт. Эгерде шейх ага каршы чыкса, мамлекетте чаң тополоң болуп, ал тактысынан айрылып каларын айтат. Ал жөнүндө мындай сөздөрдү угуп, султан шейхти өз көзү менен көргүсү келип, аны алып келүүгө желдеттерин жиберди. Шейхти хан сарайга алып келишкенде султан ага суроо берди. Сенин артыңдан ээрчиген миңдеген чыныгы окуучуларың бар дейт. Ошол чынбы? Жок. Бул жалган сөз. Деди шейх. Кызык. Анда канча окуучуң бар? 1,5. Деди ал табышмактуу. 1,5 бы? Кызык экен. Муну кандай түшүнсө болот? Анда эмне үчүн сиздин артыңыздан ээрчи турган миңдеген окуучуларыңыз бар экенин ал тургай төңкөрүш жасаганга кудуретиңиз жетет деп айтышты. Шейхтен жооп болбогон соң султан сөзүн улантты. Андай болсо, текшерип көрөлү. Сиздин сөзүңүздүн чындыгын өзүм тактап билишим керек. Көпкө созбой бул иште бүрсүгүн эле жасайбыз. Шаар сыртында кенен талаа бар. Бардык окуучуларыңызды ошол жерге чакырабыз. Бул аңгемелешүүдөн кийин султан чабармандарын шейхтин окуучуларына жиберип, бүрсүгүнү шейх шаардын сыртында болоорун, алардын катышуусу аябай зарыл экендигин айтып чакырып келүүгө жумшады. Ал арада султан талаанын четине чоң чатыр тиктирди. Чатырдын ичине бир нече койду эч кимге көргөзбөй байлап коюуларын буйурду. Белгиленген күнү талаага шейх менен жолугушуу үчүн 100 миңдеген адамдар агылып келди. Султан шейхке мынтип шыбырады. Сиз 1,5 эле окуучум бар дебедиңиз беле? А булар кимдер? Алар өздөрүн сизге шакиртпиз деген үчүн бул жерге келишти да, туурабы? Балким ошентип эсептешет. Бирок сөз менен гана ошондой. Чындыгында андай эмес. Мен сизге айткандай, менин 1,5 эле окуучум бар. Аны бир аздан кийин өзүңүз көрөсүз. Анан султан чогулган элге кайрылды. Шейх чоң кылмыш жасады. Эгерде аны сактап калыш үчүн өз өмүрүн кыюуга макул болгон 10 адам чыкса, ал аман калышы мүмкүн. Эл күргүү түшүп, бири-бирине чучулай карап турушту. Ошол учурда эл ичинен бир адам суурулуп чыкты. Ал менин шейхим. Ал менин шейхим, менин окутуучум. Мен ал үчүн жаным курман. Мен ал үчүн жаным курман. Анын ордуна мени өлтүргүлө. Султандын берген белгисинен кийин ал адамды чатырга сүйрөп кетишти. Чатырдан каны сыртка агып чыккандай кылып, бир койду мууздап жиберишти. Канды көрүп, чын эле адамдын башы кесилди деп ойлошсун деди. Агып чыккан канды көргөн элдин үрөйү учту. Арасында жыгылып калгандар да болду. Аңгыча чатырдан кайрадан султан чыгып, чогулгандарга кайрылды. Эмал устат үчүн жанын кыюуга даяр 9 кишини чакырды. Бардыгы жымжырт болуп калышты. Бир аздан кийин алардын арасынан бир аял чыгып, устат үчүн өлүмгө даяр экендигин билдирди. Мурдагыдай эле аны да чатырга алып кирип, экинчи койду мууздашты. Агып чыккан кан мурдагы жерге сиңип бүтө элек канга барып аралашканын көргөн эл коркуп,
четинен тарай башташты. Бир нече мүнөттөн кийин миңдеген окуучулардан бири да калган жок. Ошондо шейх султанга кайрылып: Көрдүңүзбү? Менин 1,5 эле окуучум бар экенине эми ишенгендирсиз деп ойлоймун. Султан башын ийкеди. Анан өзүнчө кобуранып койду. Эми түшүнүктүү. Демек, эркек бул бир окуучу, ал эми аял жарым окуучу экен да. Жок. Деди аны уккан шейх. Тескерисинче аял бир окуучу, а эркек жарым окуучу. Султандын түшүнбөй калганын көргөн шейх өз сөзүн чечмелеп берди. Эркек аны дароо эле өлтүрүшөрүнө, болгондо да мыкаачылык менен муздаларына көзү жеткен эмес. Анда балким тирүү калам деген үмүт бар эле да. Аял бардыгын көрүп, билип туруп өлүмгө моюн тосуп берди. Мына ошондо аял менин чыныгы окуучум Деген экен шейх. Которгон Абирбек Абыкаев.